Бардығыбыз жыланды билебиз. Бизде көбүнчө суроолор келет, түшкө жылан кирсе эмне болот? Оңумда көрдүм, түшүмө кирди, түшүмдө жылан мени чагып алды же оозум менен жутуп алды. Айтор эмне кылсам болот? Жылан чагып өлтүрдү, жылан чагып кууду, башка кылды деген маселелерди да көп айтышат. Негизи эле жылан. Чөлгө барсаңыз дагы чөлдүн жыландары бар, атайын кара чаяндары бар, кара өтө уулуу жыландары бар, билесиздер. Амазонкага барсаңыз дагы атайын алакондалар бар, дүйнөдөгү эң чоң жыландар бар, билесиздер. Мисалы Кыргызстанда эле өзүбүздүн табиятыбызга ылайыктуу тоолорубузда, өзүбүздүн огороддорубузда жада калса, атайын жыландарыбыз бар. Албетте, Аллах Табарака ва Таала көп нерсени жараткан, ар бир нерсенин орду бар. Алар ар бир өзүнүн бурчун, милдетин аткарышат. Ал табият жактан караганда дагы адамдарга тиешелүү маселесинде дагы бар. Кече жакында эле жаңылыктардан чыгып жүрдү, бир аялды алаконда жутту деп. Мындайда, урматтуу мекендештерим, түшкө карап бир өкүм чыгарылбайт да. Мисалы, бизде кыргыздарда көп айтышат, түшүмдө жылан көрсөң бай болот экенсиң деп. Бирок ишенсеңиз, адам жашоосунда сөзсүз түрдө көп жыланды көрөт. Себеби көбү коркот, көбү сезгенет, көбү ойлонот да. Көп нерсени ойлогон сайын ошо түшүңө кириши бул бар нерсе. Эгерде ошо айткан нерсеге ишене турган болсок, түшкө жылан кирсе байый турган болсок, азыр кедей кыргыз болбойт эле. Бардыгыбыз миллионер болот элек, ачыгын айтканда. Айтайын дегеним, түшкө карап бир өкүм чыгара албайбыз да. Түшүңдө болгон нерсе оңуңда дагы ошол деген маселе жок. Бүгүн негизи урматтуу мекендешим көп уктап коюп атабыз. Бир жигит уктап, алма дарагынын астында уктап жатса, оозун ачып уктап атса, бир даанышман адам ат чаптырып кетип атыптыр аты менен. Жыландан дарактын үстүнөн бир жылан түшүп келет дагы, кичинекей жылан, баягы уктап жаткан жигиттин оозуна кирип кетет. Оозун ачып жатат бул байкуш. Абалды көрдү, түшүндү дагы, аты менен келип, баягы жигитти эч нерседен сурагы жок эле ура баштады. Артына камчысын менен желкесиге уруп, баягы эмне дерин түшүнбөй калды, кандай эмне дешин түшүнбөй калды. Уктап атасыз, карасаңыз эле камчылар, ударлары келип тийип атат сизге. Кандай абалда ойгоносуз? Бул дагы коркуп кетти, эмне болуп кетти деп ойгонду, эки жагын карады, аксакал уруп атат камчысы менен. Түшүнгөн жок эч нерсени. Алсыз болуп көңүлү айлана баштаган учурда оозуна ошол жердеги чирип жаткан алмаларды же деп мажбурлап оозуна тыга баштады. Жигит коркконунан, аксакалдын коркунучтуу сүрдүү түрүнөн коркуп, баягы чирик алмаларды жеди. Кийин атына байлады дагы, аты менен чабып баштады, ошол жерде айлантып. Баягыда коркконунан чуркап баштап, байлап койгон колунан артынан чуркап баштады. Бир канча айлангандан кийин көңүл айланып, жеген нерселерин баарын куса баштады жигит. Чирик алмалары бар, буга чейинки жегендери чыкты, арасынан кара жылан дагы чыгып кетти. Ошондо бардык нерсени түшүндү дагы бул жигит, аксакалга рахмат айтты. Урматтуу мекендештерим, кээде биздин көзүбүзгө жаман көрүнгөн нерселер жаман түрдө келет. Бул аксакалды биринчи жек көрдү, жаман көрдү, сен кимсиң деп ичинен сөктү. Коркунучтуу болуп келди биринчи. Бирок аягында кара жылан чыгып кеткенде бардык нерсени түшүндү дагы, аксакалдан кечирим сурады да. Бизге коркунучтуу, кээде жаман көрүнүп келген нерселер биз үчүн керемет өтө жакшы нерселер болушу мүмкүн. Ушул жыланды айттык окуяны, бирок бизге өзгөчө, урматтуу мекендешим, жакшылык болушу мүмкүн. Ар бир жамандыктын артында жакшылык бар. Кээде сиз жакшылык деп билген нерсенин артында жамандык болушу мүмкүн да. Ошондуктан сарсана болбоңуз, дыккат болбоңуз. Билесизби, кара жылан деген нерсе бар. Кара жылан деген оюңдагы нерселер да бүт. Мисалы, аял киши үйдө бекерчи болуп отуруп калса, ойлоно берет, күйөөм эмне кылат экен? Кичине күйөөсүнөн туура эмес сообщениялар табып койгон болсо, болду эми круглосуточно ошону ойлойт да. Күйөөм палача менен сүйлөштү, ошо менен жүрөт азыр, ошонун жанынан чыкпай атат деп, баягы үйдө бекер отурган учурда жаман ойлор каптай берет да. Караңгы ойлор каптай берет. Ошол ойлордон чыгыш керек. Кара жылан болбош керек.